Социалдык саясаттын негизги максаты жакырчылыкты жоюу. Кемин районунда 8 социалдык кызматкер иш алып барып келген. Учурда алардын саны 5ке көбөйдү. Жаңы кабыл алынган адистер атайын өспүрүм балдары менен иштөө багытында даярдыктан өтүп ишке тартылды. Бул кадам жаш балдары менен өзүнчө иш алып баруу максатын көздөйт. Бул социалдык кызматкердин кызматына кызматкер табыш өтө оор. Бул кызматка болсо мындайча айтканда өзүнүн призваниясы болуш керек да. Себеп дегенде көбүнчө жаштар келбейт ал жерге. Ар кандай калктын өздөрүнүн спецификасы бар да. Жаштар көп келбейт. Бул кызматка бизди эч ким кыйнап алып келген жок. Өзүбүздүн каалообуз менен, демилгебиз менен баарыбыз эле келдик болуш керек. Бул да кандайдыр бир вазипа. Өлкөдө 550 социалдык кызматкер ишке алынат. Алар жыл ичинде 5 этап менен жумушка тартылууда. Ар бир 4000 балага бирден адис туура келет. Натыйжада ар бир бала зарыл камкордук жана коргоо менен камсыздалат. Социалдык кызматкерлер жерине барып турмуштук коркууда калган баланы аныктап, ошол балага кандай муктаждык жаралып атат, ошонун баарын тактап, ошол эле учурда балага ата-энеси тарабынан же болбосо бөлөк жарандар тарабынан зордук зомбулук көрсөтүлүп турганса ыкчам түрдө баягы документтерди топтоп, маалыматты даярдай турган бул социалдык кызматкерлер болот да. Ошол жарлыкка ылайык бул балдарга мамлекеттик муктаж болгон балдарга бөлүнчү социалдык кызматкерлер деп аныкталган. Ошол себептен бүгүнкү күндө ошо 550 социалдык кызматкер бул ошо балдар маселеси боюнча иш алып барышат. Жаңы кызмат орундары балдарды зордук зомбулук, кайдыгерлик жана катаал мамилелерден коргойт. Миграциядан жабыркаган, майыптыгы бар өспүрүмдөрдү колдоого шарт түзөт. Бул боюнча өлкөдө социалдык кызматкерлердин жумушун жеңилдетүү иштери уланат. Бардык райондук управленияларга, бардык жанагы подведомственный подразделенияларга бардыгына жаңы машинелерди, автомобилдерди алып бердик. Эмнеге дегенде, сиздер билесиздер, соц кызматкерлердин жумушу абдан кыйын, абдан мындайчасын айтканда оор, ошол эле мезгилде абдан жоопкерчиликтүү. Мына алыскы жанагы тоолуу райондорго жетүү үчүн ыңгайлуу болуш үчүн ошол автомобилдерди алып бердик. Алар бүгүнкү күндө ошол автомобилдер менен жакшы иштерди алып барачат, ыкчам иштерди алып барачат. Мындан сырткары калктын маселесин чечүү максатында чаралар көрүлүүдө. Бул боюнча Эмгек министрлигинин коллегиясынын 1,5 жылдык жыйынтыгы боюнча отурум өттү. Анда бир катар маселелер жана жетишкендиктер белгиленди. Бермет Ишонкулова, Мирлан Жаныбеков, ЛТР, Бишкек. Мындай адамдарга даректүү кызмат жана жардам көрсөтүп өтө аяк